жаштык студенттик кез сезилбестен өтө тез кыялымда кала берди түш сыяктуу жаркын элес студенттик күн азбы көппү кандай сонун күндөр өттү эң кызык кез жаштыгымды кайсыл жака алып кетти билим алып илим тапкан алтын барак калем сактан Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги академик Муса Мырзапаязович Адышев атындагы Оруч технологиялык университети ардак грамота өзгөчө илим билимге болгон кызыгуусу үлгүлүү жүрүм туруму жана коомдук иштерге активдүүлүгү менен айрылмалгандыгы үчүн Эргөшова Фарида деген кызыбыз сыйналат. Жана ошондой эле ардак грамота менен Манапбек кызы Нуриза кызыбыз сыйланат. Жана ошондой эле ардак грамота менен Өмүрзаков Бактыбек деген жигитибиз сыйланат. ошол кезде Азыркы учурда Ош технологиялык университетинин студенттери жыл сайын өтүп келүүчү эстафеталык деңгээлдеги жакшы иш-чарада болуп атышат. Бул жерде ага ичкилер менен биргеликте студенттер өздөрүнүн жакшы бир студенттик күндөрүнүн жакшы бир элестерин өткөрүп атышат. Биз урматтаган Сардарбек агайга сөз берели. Агайдын сонун калуу тилеги менен бүгүнкү кечебизди баштайлы. Келиңиз. Рахмат. Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Болгондо дагы мына жатаканада жашоочу студенттерибиз бүгүн мына өзүңүздөргө белгилүү, баардыгыбызга белгилүү жылдан жылга биздин жатакананын да жашаган бүтүрүүчүлөр ушундай бир азем өткөрүп беришөбү, ошол күн бүгүн мына өтүп жатат. Себеби студенттер быйылкы бүтүрүүчүлөр силерге окууну бүтүп бир кандайдыр бир кесиптин ээлери болосуңар, ар кимдер өзүңөрдүн бир максатка койгон, алдыга койгон максаттарыңар болот. Мамлекеттик иште, жеке иште, студенттик мезгил күндөрүгө өтүп турат деп ойлойбуз да. Ал эми окууну бүткөндөн кийин жумуш башталып, ишке киргенде кадимкидей студенттик күндөрдү эстен чыгарып, мынау Оштунун университеттин берген билимин, берген илимин ушу силер жогорулатып кетүү үчүн албетте жумушка орношуп иштеш керек. Анан кийин студенттик күндөрдү эстейсиңер, аттең студент болуп жүрө бербейле деп. Себеби студенттик мезгил өтө жакшы мезгил болот да. Андан кийин бүткөндөн кийин, анан кийин өкүнүп калабыз. Кандайдыр бир жакшы бир жөнөргөлөрдө, жакшы мындай бир коомдук иштерде, жакшы накай бир кечелерде барбай калган, келбей калган студенттер, өтпөй калган, катышпай калган студенттер аттиңдеп каласыңар. Ошондуктан силерге мен каалайт элем, окууну жакшы ийгиликтүү аяктап, андан кийин жумушта ар ким өзүңөрдүн кесибиңерде талыкпай эмгектенип, ушул жатакананын жамааты бир эле жатакананын жамааты эмес, Оштунун мугалимдер жамааты силердер менен сыймыктана турган бир
кийин кандайдыр бир жумуш иштесеңер, ушул балдар бизде, ушул кыздар бизде окуган эле деп сыймыктара турган болойлу. Ал эми биз болсо биздин балдар кыздар ушу жашап мына келечектеги кадрлар деп сыймыктанып жүрөлү да. Анан студенттер мына бүгүн бардыгыз ушул жерде отурасыңар. Эми бүгүнкү кечени жакшы көңүлдүү өткөрүп, жакшы өзүңөр купулуңар тола турган бир көңүлдүү өткөрүп кетиңер деп каалаймын. Ал эми биздин жамаатты көрүп отурасыңар, аз да болсо келдик, силер бардыгыңар тааныйсыңар. Ошондуктан биз силерди ар дайым ушу кийин мына бүтүрүүчүлөр окууну бүтүп кеткенде дагы силер келип ушуларга бир болгон жакшы жаңылыктарды айтып жолугуп кетсеңер жакшы болот. Ошондуктан кечени жакшы өткөргүлө, жакшы көңүлдүү өткөрөлү. Рахмат. Так, урматтуу студенттер, силерди бүгүнкү майрамыңар менен куттуктаймын. Жалпы өзүмдүн атымдан жана коллективдин атынан. Жана ошондой эле мына бүтүүчүлөргө силерге ийгилик балдарыма, ага жол силерге кандай окуп, кандай кесиптин ээси болсоңор дагы келечекте кыргыздын эң киргине жараган жакшы адамдардан болуп чыгарганга мен тилектешмин. Жалпы студенттерге кааларым ушул бүгүнкү отурушту силер жакшы ойноп, күлүп кеткиле. Чыгарганыңарга силерге чоң рахмат. Рахмат. Эми Сардарбек агай, урматтуу эжекелер, айтарыбыз сиздердин ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Эгерде сиздердин ишиңиздерде ийгилик болгон болсо, биз Оруштуунун ийгилиги деп эсептейбиз. Бүгүн биздин сыйыбызда сиздер гана ордуналыңыздар, кош келиңиздер эжекелер. Эми азыр мүмкүнчүлүккө жараша болуп калды. Биз жылда ушу бүтүрүүчүлөрдүн атына бүтүрүүчүлөргө аз да болсо бир белек катары акчалай белек тапшырчу элек. Ошону азыр Мирланга тапшырып коелу. Ушул акчалай белек ушул жерде турган эжелериңердин, апаларыңардын кошкон салымы ушу белек менен кийин жумушка өткөндө иштегенде ушуну жакшы эстеп жүргүлө. Жакшы көрөлү. Рахмат. Бул жагы койдой болуп атат. Мирлан, сен өзү жакшы бала экенсиң. Азыр магнатка келгенимде эле мындай жүзүңөн нур чачырган башкача бала болуп көрүндүң. Красавчик деп коеюн. Сардарбек балдарыбыздар, сиздерге чоң рахмат. Кана ордалыңыздар, бүгүн төрүбүздүн көркү сиздер болосуздар. Ар дайым биздин пешенебизге бар болуңуздар, мугалим эжекелер. Мисалы, бул жигиттин бирдиги 87 сом болуп калса, андан көбү жок болгон болсо, ушул жигит утуп кете берет. Эң көп бирдиги бар, единицасы бар студент белекте утат. Эгерде эң көбү 50 сом болуп, андан көбү жок болгон болсо, утуп чыгып коюш керек. Кол чыгып коюш керек. Сиздерде канча бирдик? 145 атын кем? Кандай? Кадыбек, сен столуңдагылар сени көрө албайт экен. Кол чаппай коюшту сага. 145. Atan көл барбы жокпу? Бул жакта Кадыбек мени кечир досум. Бул жакты көрөлүм. Болбосо бул тарапка келелим. Азырынча рекорд 145. Жигит текшерели. Баарыбыз биргеликте күбө болобуз. 135. Бирок Кадыбек алдыда кетип атат. Кадыбек бул кыздыбыз так. Кадыбек, сеники 145 болсо, бул кыздыкы 148 экен. 148ден көбү барып жокпу? 148ден көбү жок болгон болсо, наушник менен куттуктайлы кызыбызды, белек куттук болсун. Дал ушундай эле суроо кирип кеткендер болгон болсо, наушник бар экен. Биринчи кол көтөргөн жигитти байкайлы.
Доске атын ким? Лутфилла. Лутфилла, аяқтан боласың? Қадамжай. Қадамжай, молодец. Текшере алanda бірдікті. Аха. Bir болса, наушникте лүти досым ұтып кетеді бір болса. Бар ба жоқ па? Так. 57 сом 50 тиын дейді. Жоқ, ар жақтан тексерсең? Аха. Аха, 57 сом қарызы бар екен. Минуста екен 57 сом. Андан көбі бар жоқ па? О, Лютфида, бұл жақтан бір жігіт қол көтерді. Жігітті байқайлы. Атыңыз? Абдулазиз. Көрелі бірдіктен. Қайсын жақтан боласыз? Жалауатты. Аха. Ақ алтынға Үстібай, қара алтынға Астыбай, Жалалабад, жақшы жай дейді. Жалауаттықтар болса қол шайып қойбайсыздар ма? Минус 117 дейді. Жалауаттықтар, красавчиксіңер. Нормалға. Жалауаттықтар, мықтысыңар. Сіздікі минус қанша? 130. Кен, наушникті бер. Минус қанша дейсің? 230. Сен қайсың жақтан? Мен ошол оштан. Оштан ба? Анда бұл белек сізге? Biraz толықтап қоясыздар компанияның банкротын ойлап ба? Аха, еме қадірлі меймандар, мына бірінші сый тамақ тартылып жатқан кез тамағыңыздар дағымды болсын, ес алып кетші көңілді улансын. Сардарбай ағай, 1 минут орныңыздан тұрып қоясыз ба? Сардарбай ағайымызға қол шайып қоясыздар ма меймандар? Ағайымызды қараңыздар. Менеме кейінгі сұраны өзгөчө белекті алып шықтымдағы Сардарбай ағайым туралы сұрау бергім келіп жатыр сіздерге. Сардарбай ағайды көріп отырсыздар. Сардарбай ағайды жақсы білесіздер, күнде кездесесіздер. Сардарбай ағайдың бойы қанша? Білгендер бар ма? Болды ағай, отыра беріңдер. Сардарбай ағайымыздың бойы қанша? Қанша? 1.76 дейді. 70 жоқ. 1.85 жоқ. 1.70 жоқ. Қанша дейсің сен? 1.77 жүрмас. Атын кем? Сыймақ қайсы жақтан боласың? Баткен. Баткеннің бәйірінен. Баткен өзінің. Сыймақ. Сардарбай ағайдың бойы? 177. Аха. Сардарбай ағайдың бойы қанша екенін мен өзімдағы білмеймін, Сыймақ. Азыр мындай қыласың, мына жерде Сыймақ 10 секунд билейсің. Егер де сен бийлеген би студенттерге жаққан болса, Сардарбай ағайдың бойы 1.77 болады. Егер де би жақпай қалған болса, анан сөйлешеміз. Сыймақтың күйермандары қол шабыңыздар, 10 секунд болғаннан өте қолға қыласың, тартылайыңыз қана. Жастар би қандай? Болды стоп. Бүгінгі кешеміз бүткенге чейін Сардарбай ағайдың бойы 1.77 бойынша қалды Сыймақ. Құттықтаймын. Еме, қадірлі достар, қадірлі студент, жігіттер, қыздар, мынауындай майрамдық кече болғандан кейін ойнаш керек. Майрамдық кече болғандан кейін бийлеш керек. Майрамдық кече болғандан кейін сүйреш керек, ырдаш керек. Иши қылып, бүгінгі кечені есте қыла тұрғандай қылып, сонун деңгелде өткізіп алышыбыз керек. Егерде ким деген қайсыл орындықтағы меймандар тамақтанып болған болсаңыздар, барыңыздарды бірінші музыкалық би антрагына шақыралы, оң қанат, сол қанат, бардығымыз шығып билейлі, орталықта билеп атқандардың тамағына отырғандар тибейлі. Биге! Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Саттаров Мирланбек. Ош технологиялык университетинин архитектура жана курулуш факультетинин 4-курстун студентимин. Азыркы учурда Ош технологиялык университетинин студенттер үйүнүнүн студенттери жыл сайын өтүп келүүчү эстафеталык деңгээлдеги жакшы иш-чарада болуп атышат. Бул жерде агай-эчкилер менен биргеликте студенттер өздөрүнүн жакшы бир студенттик күндөрүнүн жакшы бир элестен өткөрүп атышат. Бизге бул жыл сайын уюштурулуп келген үчүн бул жерде жыл сайын ушул жатаканада жашаган бүтүрүүчү курстун студенттери уюштурушат. Биз дагы өзүбүздүн
мойнубузга илинген парыз катары кабыл алып бул иш-чараны азыркы учурда уюштуруп жатабыз. Жалпы келип берген студент досторго жана ага эчкилерге ыраазычылык билдиребиз. Биз бул иш-чараны студенттердин бир сабактан сырткары маанайын көтөрүү максатында дагы да болсо активдүү ушундай иш-чараларга, маданий иш-чараларга катышуусуна жардам берүү максатында уюштуруп келдик. Биз кызыктыруучу ар кандай көпчүлүк белектерди коюп бул жерде ага эчкилер менен биргеликте азыркы учурда эс алуу учурунда. Ассаламу алейкум. Менин аты жөнүм Кеңешов Бек. Азыркы учурда Ош технологиялык университетинин архитектура жана курулуш факультетинде 3-курс студентимин. Анан ошондой эле өзүбүздүн университеттин жатаканасында төрагалык милдетти аткарам. Бүгүн негизи 13 февраль биздин жатакананын бүтүрүүчүлөрүнүн коштошуу кечеси болуп, бул ар дайым жылда өткөрүлүп келе турган салтанаттуу кече. Буга чейин кимдер жашап кетти, кандай үлгүлүү студенттерибиз бар, ошолорду чакырып, алардан кийинки келаткан бизден кичүү студенттер менен аларды тааныштырып, эмне кандай жакшы советтерди берет, ошол тууралуу алар менен пикир алышып, пикир бөлүшүп, буларды ошолор менен жолуктуруп, сүйлөшүп, ушундай майрамдын шаңдуу кечесин бул негизи жылда өткөрөбүз. Ушул жатаканада 3 жылдан бери жашайм. Бул малга чейин, ушул мезгилге чейин бизде жатаканада көптөгөн иш-чаралар болуп келген. Бүгүнкү иш-чарага биз болушунча ошол жатаканада жашаган жашоочуларды 100% алып келгенге аракет кылдык. Бизде бул иш-чарадан башка да көптөгөн иш-чаралар болот. Биз ошолорго аракет кылып, саламатсызбы? Менин аты жөнүм Кудайбекова Мунирамын. Оштуда 1-курсмун. Мага ушул жатакананын жолугушуу кечеси абдан жагып жатат. Аябай мыкты деңгээлде өтүп жатат. Мага көңүлүмдөгүдөй болду. Бүтүрүүчүлөргө мен өзүм кесиби менен жакшы аякташын каалайм. Рахмат. Bundan başka da иш-чаралар уюштуруп турабы? Ооба, мындан дагы тышкары жакшы көптөгөн нерселерди уюштуруп, бизди катыштырганга аракет кылат. Катнашта жөнүндө
бололу. Өзүнчө бир командага ат коелу. Оң канатка командага ат коелу. Оң канат сиздердин командаңыздардын атын эмне деп коелу? Достук командасы. Эң сонун достук командасы. Сол канат сиздер Ошту. Ошту жана достук командасы. Тайбашасыздар. Алгач сол тараптан баштайлы. Команда Ошту, Ырдап Тайбашабыз сиздерге Делбирим деген чыгарманы коелу. Делбирим деген чыгарманы хор ырдайбыз. Ай деген жерим болгону менен катуу ырдайсыздар. Менин жанымдагы досум ырдап атат, ошону ырдаганы жетет дебестен бардыгыңыздар салып кошконго аракет кылыңыздар. Анда баштайбыз. Команда Ошту. Алгач кол чабыңыздар, кол чапсаңыздар илхам менен. Байрамдык маанай менен. Bu komanda Ошту командасын баштатыш кыйын экен, дагы баштагандан кийин токтотуш кыйын экен. Вообще токтобой коюшат го. Оң канат достук командасы Айжарык деген чыгарманы ырдайбыз. Түнкү махабат чакыртабыз анда. Команда достук. Ыктаган жери не важно. Ыктаган жери не важно. Бир нече мүнөттөрдөн кийин кайрадан мына ушундай сонун шоу дүйнөсүнө саякка жасайбыз. Урматтуу бүгүнкү кеченин кугандары, баарыңыздарга жагымдуу маанай каалайбыз. Азыр сиздер көптөн бери күткөн биздин байгелүү лотерея оюнун баштамакчыбыз. Бул жерге биздин лотереяга жардам берүү үчүн биздин Ош технология университетинин студенттер үйүнүн коменданты, биздин агайыбыз, биздин экинчи атабыз болгон Жусупалиев Сардарбек агайды чакырып койсок. Ар бир билеттен буюрса белектерди күтөбүз, аласыздар деп үмүттөнөбүз. Азыр бизге лотереянын сиздерден келген ар бир кагаздар бизде, бир бөлүгү бизде лотереянын. Ушуну агай өзүңүз аралаштырып, бирөөнү чыгарып бериңиз. Азыркы бизге биздин биринчи лотереянын байгеси зарядник. Биринчи байгебиз зарядник болсун. 122. 122. Кийинки номерде ушундай эле белек менен 84. Номер
70. Азыр ушул белектердин элеп табабыз. Bir 125. 107 маршруттан эскерip коюңуз. Сіздерге чоң белектерді ұта тұрған қылып жұқсын деп жаныңыздарга алып отырсаңыздар дұрыс болады. Эми буйруса кечебиздин экинчи бөлүгүндө жанагы бөлүнгөн эле достук командасы менен оштук командасы аябагандай таймаша турган кез келди. Мен алгач оң канатка суроо берейин, эгерде туура тапкан болсо белек берем. Ушул жигитке берейин. Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч деген чыгармасын ким жазган? Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов жазган. Жооп туура. Жооп туура. Команда жеңип койдуңуздар, кол чайып коюңуздар. Ал эми Ошту командасына суроо берейин, эгерде туура болгон болсо буларга дагы приз. Наушниктин кыргызчасы кандай болот? Зарядник болот. Зарядник болот десем, мына сага наушник анда. Браво, белек кутту болсун. Эми чоң белектер калды бул жакта. Бул жакта чоң белектер, анан белки гран-приге Мирлан айтып атат. Ошол конкурста ким биринчи орундо турган болсо, Оштунун атынан Дубайга путевка берилет дейт. Дубай десе сүйүнбөңүздөр, Фуркаттагы Дубайга ушик экен. Эми оң канаттан өзү да ишенген, мен мыкты бийлейм деген жигитче айым барбы? Мен мыкты бийлейм деген. Аха. Любой бийни тутам дегендер барбы? Бийлерди жаңырталы, Алмаздын бийи жагып аткан болсо болчап турабыз. Баштайбыз Алмаз. Алмаздын бийи кандай? Стоп, Алмаз кел. Кечеге келген жаштардан айымдар, мырзалар бола берет. Мен Алмазды жеңип коем дегендер барбы? Мен Алмаздан өтүп бийлейм дегендер. Аха. Жок, бул жактан чыкса дагы дурус болот. Же бул жактан. Аха, кел. Атың? Сен каяктан? Оштудан. Кайсы жактан? Аравандын кайсы айылы? Төмөйүн. Атың ким дедиң? Нурсултан. Бул эмне? Жок, бул потолок Нурсултан. Алмаз экоңор бийлейсиңер. Эгерде сен мыкты бийлесең, сен каласың. Алмаз мыкты бийлеп койсо, Алмаз калат. Ошондуктан Алмазды утуш үчүн аракет кылыш керек. Нурсултан, булагыңды тосоң, Алмазды утуп койсоң, биринчи орунду сага берем, эч кимге айтпа. Даярбызбы? Баштайбыз анда. Нурсултан, сен Баткенден, сен Аравандан. Мен силерге адашып музыка өрүп алыптым. Силердин музыкаңар мынау музыка болот. Баштайбыз. Нурсултан, отырып тур. Отырып тур, Нурсултан. Мен мына Алмазды жөн эле жеңип алам дегендер барбы жокпу? Ушунча студент ичинен жокпу?
Мен Алмазды жөнінде жеңіп қоямын деген. О, красавчик. Атын кем? Нарымбек, қайсы жақтан? Өкілер жетесің бе? Өкілер тең бат келді. Нарымбек, қайсы музыкаларға? Бола береді. Емені жеңіп қоясың Алмазды, қолдан келсе. Қолдан келсе. Даяр ұспақ, баштаймыз анда. Болды, стоп. Нарымбек, орын алып тұрамыз. Жөн, орын алып тұрамыз. Мұна Алмазға тең келе тұрған қыздар бар ма жоқ па? Қыздардан бар ма? Жігітке тең келе тұрған айымдардан бар ма? Айымдардан бар ма? Қыздарымыздан, студент қыздардан 13-ші стол, кейінгі стол, бұл жақтан стол. Мен бұл жігітті жөнеле жеңем, билеген бұнандай болады дегендер бар ма? Егер жоқ... Жоқ па? Жігіттерден бар ма? Башқа жігіттерден анда? Кел, дос, кел. Досымын бойы ұзын екен, Алмаз деген өзім тұрды ғом тейін. Бас десем, мен отырам деп қайры отырмады. Анда Пашпайға бірінші орынды белеген мынау шоу Алмазға берелі. Алмаз, бұл термос досым. Сырты китайский оған мен içi дубайский. Анан Мирлан айтып атат 3 жылға гарантиясы менен берилеткен. Анан бұл свет жоқты дағы қайнай береткен, дағы сусы жоқты да іштей береткен. Делек құтыласың, делек құтыласың. Жеңіл биге шығамыз. Анда бір екі строчка айтып қой. Тоғдай тұнып бұлақ берем деп созып қояны. Тоғдай тұнып бұлақ берем. Білмеймін қандай екенін жүргенде. Атын? Нұрдәулет. Сол Нұрдәулет бұл жаққа тұрады. Екінші шығарма, екінші қатысушы. Анда баштаймыз, шығарманы жаңартыңыздар.
çok болгон болсо, жаштар биле турган музыкалардан жаңырталы, кийинки чыгармаларга кезекте берели. Барбы? О, эсептесеңизби? Аллахым сесіне қандай салам. Жолғалы бөлім жолғалы, жолдашы жолдайды оралы. Жолғалы бөлім жолғалы. Jamile Jeke, uşu yerinde turup dursanız hazır jolukturam sizdi. Keyinki çıgarma, keyinki katışucu. Başlayın sanda. O jigit geliniz. Ay kızım, ay kızım, ay kızım. Yürü bir gün görüldü, yüreğimde yaşay bir gün. Ay kızım, ay kızım. Eң sonu, keyinki çıkarma, keyinki katışucu. Başlayın sanda. Ananayım, ananayım. Aptalımı, ay, ağaydım bozuk olsun. Ben kalardım, ben kalardım. Men dagı kaladım bas. Bu жерге turalım. Aha. Eme ушул жерден кийинки конкурсант алып чыгалдандан кийин конкурсту баштайлы. Эң акыркы чыгарма баштайбыз анда. Барга келгендер. О, келиңиз. Отуруп стол колдоп турабыз. Bölü bölü bölümde, sen için ben ölümde vay. Bütün çürüm gözümdü, ne olsa da körüm. Жүріңіздер. Бұл жерге тұралам. Бұл жерде қатырлы меймандар мінеки 5 қатысушы тұрады. 5 қатысушыға 3 шығарма жаңыртабыз. 3 шығарманы жаңыртабыз. 5 өңіздердің içінен 3 өңіздерді алып қалабыз тағы. Таппай қалған 2 өңіздер менен ойындан қошташабыз. Сондықтан конкурсқа қалыш үшін музыканы тапқан қарекет қыласыздар. Мен де бұл көтересіздер, микрофонды өребіз, бір куплет ырдайсыздар. Баштаймыз сонда. Jamile Jeke, başlayınız. Geleceğim avtobüsün içine, ayıcık güllerinde suradı. Ayıcık güllerinin orduna, kayra meni gül orduna suradı. Ay ayıcık, kuşlar sendeki. Jamile Jeke, eşekte aytpay turun bu yerde. Бұл жаққа төзе Жеке, ең соңын. Кейінгі қатысушы, кейінгі мейман. Баштаймыз. О, красавчик. Баштаймыз анда. О, қарындаш, қарындаш, сені күнде көздер табылмас. Көз қарашың өтіп баратар. О, қарындаш, қарындаш. Супер. Ең соңын. Ең ақырқы шығарма 3 өңіздердің 1 өңіздерді алып қаламыз. Баштаймыз анда. Бұл қыз көтеріп қалып кетті. Кейінгі жігіт. İzdense arasına ellerdi en bir kol arasına ellerdi. Мен ырдын кайсыл бир сөзүн айтам, өзүңүздөр табышыңыздар керек. Дүйнө жүзү боюнча ошол чыгарманы билет.
6 жаштан баштап 80 жашка чейин ырдашат. Бирок англисче ыр. Ал ырда to you деген жери бар. No terasli. No fake. Izmali, oh. Браво, заманбап. So happy birthday to you. Ушул болчу. Сага 4 ұпай кошуп бердим. Супер. Жигит, эң сонун атыңыз Нурдөлөт. Мыкты. Бул жерге туралы. Эми 3 катышуучу турат. Эми эжеке, Жамил эжеке, жигит Нурдөлөт өзүңүздөргө жаккан тамгалардан тандап алышыңыздар керек. Тамга, кыргыз тамгаларынан кайсы тамганы тандап аласыз? А, эң сонун. К. Касым. Аха. Н. Эң сонун. Мен сиздерге суроо берем. Сиз А менен жооп бересиз. Сен К менен жооп бересиң. Сен Н менен жооп бересиң. Н менен жооп бересиң. Демек, биринчи тапшырма. Мына ушул кечеде эмне жеп атасыз? Нан жеп атат. Камыр жеп атат. Алма жеп атат. Атың? Нурдөлөт. Супер. Эң сонун? Калыбек. Анара. Нурдөлөт. Сен группаңда эң жаман көргөн группадашың ким аты? Нургүл. Нургүл Жакаева. Аха. Калбай вообще туура келбейт. Аха. Сиз эжеке коллективиңизде эң жакшы көргөн мугалим ким? Атлар жок болсо башкасын айтып коебуз. Сизге жеңилдик. Жүрөк эже, сизге жеңилдик, тек гана жеңилдик. Эми команда жардам берсеңиздер болот. Жамил эжекебизге, Нурдөлөткө, жигитке жардам берсеңиздер болот. Ресторанда Энден башталган, Ны тамгасынан башталган эмне Жамил эжеке, пат-паттан Жамил эжекебизге жардам бериңиздер. Бирөөсүн гана. Нан эң сонун. Алма эң сонун. Кийинки буюм? Куртка эң сонун. Наушник. Супер вообще. Акча эң сонун. Кийинки буюм? Костюм. Ага. Кыдан башталат. Супер. Набор. Ага. Эң сонун. Ачкыч. Супер. Кийинки буюм? Кошелек. Болчак коюңуздар. Жакшы кетип атат бул жерге. Номер 6. Жөн эле номер. Супер. Номер. Башка жок, Башка жок болгон болсо, Жамил эжекебизге чоң рахмат деген сонун сөз менен, сонун студенттердин атынан мындай белек берели. Кол чайып коюңуздар. Жамил эже, белек куттуу болсун. Орун турабыз. Эми буюрса, бул жакта 2 жигит калды. 2 жигиттин кайсыл жигит мыкты, кайсыл жигит жеңишке жетет, аны баарыбыз биргеликте күбө болобуз. Кийинки тапшырма, кийинки буюм өзгөчө наушниктин эң сапаттуусу меймандар. Кол чайып коюңуздар. Белек куттуу болсун. Супер. Рахмат. Кадырлуу студент достор, эми бул жакка сөздүн кезегине өзгөчө бир жабалды чакырайын. Жаштар комитети билимкөл, акылдуу, кандай десем мындай алгылыктуу студент достор, баарыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен демекчибиз. Бүгүн негизи азыр калуу тилек сөзгө ошол университетибиздин эң алды болгон, деги эле бүт Кыргызстанга таанымал болгон ошол Динара Багышбаева деген эжекебиз менен чогуу чыгалды экенбиз. Алда келаткан болчу. Бирок тилекке каршы эртерээк чакырып алдык. Ошо кичине көбүрөөк сүйлөп турат окшойм жактан. Кийин тааныштык болуп калбасын ошого байланыштуу. Баарыңыздарга майрам куттуу болсун дейбиз. Садырге
той құтты болсын сізге. Негізі тойда жүрер ошол. Негізі ар бир нерсенин башаты болот. Анан Сардар агайыбыз ошол бүтүндөй жатакананын атасы десек болот. Мындайча айтканда анткени ар бириңиздердин маселеңиздерди, ошол жатакана болуп калган ар бир саясатты, ар бир студенттерди таанып билүү, алардын эмне жумуш кылып атат, кайсыл багытта жүрүшөт деген ошол бүт маалымат ошол Сардар агайыбызда бар. Ошол той сиздики болуп калат ошон үчүн. Анан эң эле кызыгы сиз той ээси болуп турсаңыз, апасы ким болот деген да суроолор бар. Менимче бул апа катарында ошол техничкалар эжекелерибиз болуш керек менимче бардыгы. Бирок анткени ошол эжекелерди түн жарымда келсеңиздер дагы, кайсыл убакта келбеңиздер, ар дайым сиздерди тосуп алып, күлүшүңүздөрдү бергенче жакшы бир сөздөрүн айтып, сиздерге бир кандайча бир насаат айтып эжекелерибиз болот. Анан негизи ошол кичине алгылыктуу студенттерибизге ошол Ош шаардык мэриясынан жана ошондой эле өзүбүздүн жаштар комитетинин атынан кичине ардак грамоталар даярдаган элек. Эгер мүмкүнчүлүк болсо ошолорду тапшырып коелу. Бир аздан кийин бул мэриядан дагы келип ошол жатаканада жүргөн студенттерибизди жоңойбостон ошол мыкты студенттерге ардак грамоталарын даярдап келишкен. Ошолорду тапшырганга аракет кылабыз. Окуп коеюн, адашылып атыптыр негизи. Ошол айтабыз деген, анда биз дипломдорду тапшырып коелу. Уруксат берсеңиздер, ал эми сиздерден сураныч ошол колдон келсе кичине коштоп, колдоп туруңуздар, анткени ар бир алып аткан студентибиз үчүн деле бул кичине болсо да бир стимул. Бул студенттерди биз жатаканадан өзүбүз тандап алган жокпуз. Ошол бүгүнкү уюштуруу топ, ошол жатаканадагы сиздердин өзүңүздөрдүн төрагаңыздар Бек тарабынан сунушталып айтылган адамдардын аты жөндөрү. Менимче бул нерсени ошол өзүңүздөрдүн ичара билишиңиздер керек бул студенттерди. Анда өзүм окуп өзүм тапшырып коем ошондо. Мына кылалы, бул сөздөрдү берели, аягында диплом тапшырайлы эгер болсо, же азыр тапшырып коелу. Кайсысы жакшы? Ислам? Сөз бере алайлы. Рахмат, барыңыздардын кутмандуу кушубак кечиңиздер менен, барыңыздардын байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Өзгөчө кече, өзгөчө сонун бир байрам болуп турат. Куттуктайбыз жалпы жатаканада жашаган жаштарды. Рахмат. Рахмат. Биринчиден барыңыздарга көңүлдүү кеч каалайлы. Ошондой эле бүгүнкү ушундай жерге бизди конок кылып чакырган уюштуруучуларга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Бүтүрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайбыз. Ошондой эле кыскача эле сүйлөтөм, бул жакта сүйлөсүн, жалпыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз. Рахмат. Саламатсыздарбы жатакананын баардык жаштары, сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ар дайым ушундай ынтымактын, жакшылыктын үстүндө чогулуп отура бериңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү биздин жатаканадагы жалпы достор. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Ар дайым бүгүнкүдөй маанайыңыздар жарык болсун. Баарыбызды аттас торкон үстүндө ошентип достук, сый урматта жолуктурууга насип кылган болсун. Майрамыңыздар менен. Илим төлөгөн сиздер биздин спискке кирбейсиңерби? Ассаламу алейкум, кутмандуу кушак кечиңиздер менен, урматтуу студент достор. Ар дайым сиздерге, мына бүтүрүүчүлөргө, уюштуруу тобунан негизинен жалаң гана жакшылыктарды, ар дайым ийгиликтерди каалайбыз. Булар бизге, жатаканадагы студенттерге өздөрүнүн үлгүлүү жактарын көргөзүштү деп ойлойм. Булар эң мыкты улан кыздар, өздөрүнүн кесиптерине татыктуу инсандар болуп чыгат деп ойлойм. Силер дагы ушул эжеңерге, агаларыңарга карап үлгү алсаңар, силер эң мыкты инсан болуп чыгасыңар. Дагы бир жолу мен ушул жатакананын төрагасы катары силердин ар дайым дагы майрамдык кечиңер дагы жакшы улансын. Ар дайым көңүлүңөр ушундай жарык болуп, эч качан көңүлүңөр түшпөй жүрө бергиле. Саламатсыздар урматтуу студент достор. Сиздер өзүңүздөрдүн кесибин мыкты билген, Кыргызстан кеңин жараган, имандуу, ынсаптуу, улуу кыздардан болот деген тилектешмин. Жалпыңыздарга, окууңуздарга ийгилик. Анда ошол жаштар комитети тарабынан даярдалган сонун белектерди тапшырууга кез келди. Жомарт өзүңүз окуй бериң, уят болбойм.
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги академик Муса Мырзапаязович Адышев атындагы Ош технологиялык университети Ардак Крамата өзгөчө илим билимге болгон кызыгуусу, үлгүлүү жүрүм туруму жана коомдук иштерге активдүүлүгү менен айрым алгандыгы үчүн Эргөшова Парида деген кызыбыз сыйланат. Жана ошондой эле Ардак Крамата менен Манапбек кызы Нуриза кызыбыз сыйланат. Жана ошондой эле Ардак Крамата менен Өмүрзаков Бактыбек деген жигитибиз сыйланат. Урматтуу жомарт агабыз баштаган топ эми бүгүн биздин сыйыбыздастар азыр тамактанып андан кийин буюрса бийлер башталган кезде жаштар менен чогуу бийлеп бересиздер. Азыр сыйлуу ордуктардан орун алыңыздар. Кош келиңиздер сыйыбыздастар. Кол чайып коюңуздар меймандар. Изатбек агабызды бул жака чакыралы. Өзүнүн соңку белектерин жаштарыбызды сыйлап, куттуктап өтсүн Изат ага. Саламатсыздарбы, урматтуу жаш студент достор. Мен ар дайым ушул сиздердин чакырууңуздарды кабыл алганда сүйүнүү менен кабыл алам. Анткени мен ушул окуу жайда 5 жыл окуп, билим алып, талим тарбия алып, ушул окуу жайда чоңойгонмун. Анан ар бир чакырууну ошон үчүн абдан кубануу менен кабыл аламын. Ар бир иш чараңыздарга сүйүнүү менен келип катышамын да.
бүгін дагы ушул Жомарт ушундай жатакана жаштары атайын бир чогулуп жакшы бир майрамдык иш-чара уюштуруп атабыз дегенине ошого атайын сиздерди куттуктап келип отурабыз. Студенттик күн бул жашоодогу бир эң бир жакшы, эң бир сонун күндөрдүн бири. Окуу десең окуу, иш десең иш, окуу оюн десең оюнга тойбой турган мезгил. Ошон үчүн окуу менен ушинтип эс алууну айкалыштырып, жакшы майрамдык салтанат уюштуруп жаткан ушул уюштуруучуларына ыраазычылык билдиребиз, жаштар комитети мүчөлөрүнө ыраазычылык билдиребиз баарына. Ошол менен биргеликте баарыңыздарга мына ага эжекелер отурат, мына жатакананын жетектеген агайлар отурат. Ушулардын баарына сиздерге ден соолук каалаймын, ишиңиздерге ийгилик каалаймын, окууларыңыздарда ийгилик каалаймын. Ойлогон жакшы максат тилектериңиздер орундалсын. Ар дайым ушинтип күлүп, жайнап, жаркырап, келечекте мамлекетибизди бир чоң деңгээлге жеткире турган, келечекте мамлекетибизди өнүктүрө турган мыкты кадрлардан болуп окуп жетилишиңиздерге мен тилектешмин. Ошол учурда ар дайым айылдагы ата-энебизди эч качан унутпашыбыз керек. Аларды сурап, ушундай бизге жакшы шарттарды түзүп окутуп жаткандыгы үчүн алардагы ар дайым ден соолуктарын сурап кабар алып туруңуздар. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен ар дайым ушинтип чогулуп, достошуп, ынтымакта окууңуздарды улантып, жакшы ийгиликтер жарата бериңиздер. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Сыйлыктарды тапшырууга кез келди. Урматтуу кадырлуу меймандар, окуудагы жетишкендиктери жана жаштар арасындагы үлгүлүү жүрүп туруму менен коомдук уюштуруу иштерине активдүү катышып, жаштар саясатын өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Оштунун жатаканасынын жаштарынын жолугушуу кечесине карата Ош технологиялык университетинин студенти Мирланбек Сатаровго сыйлык берилет. Кол жайып коюңуздар меймандар. Жана ушундай сыйлык менен Чубак Жаныбековго сонун сыйлык тапшырылат. Кол жайып коюңуздар меймандар. Чубак мырза, бериңиз. Дагы бир жолу эсимден чыгып калган турбайбы? Эртең 14-тү сүйүшкөндөрдүн күнү эмес беле? Китеп белек кирип. Ошол баарыңыздар бири-бириңиздерди ар дайым бири-бириңиздерге жакшы жолу мамиле тартуулап, бири-бириңиздерге белек берип, бул да сүйүү да бул Кудайдан берген бир жакшы немат экен да. Бир адамдар бири-бирин жакшы көргөн үчүн, адамдар бири-бирин сүйгөн үчүн ушундай бир бакыт пайда болот экен. Ошон үчүн ар дайым бактылуу болуңуздар, бакыт каалаймын. Келечекте баарыңыздар бири-бириңиздердин жакшы түгөйүңүздөрдү, жубайыңыздарды табышыңыздарга тилектешмин. Ийгилик каалайм да баарыңызга. Шанстан колунан айтып калды. Изатка кош келипсиз, ыйлап келгениңизге чоң рахмат. Анан урматтуу студент достор, негизи эртең ошол университетибизде бир катар жакын аралыктарда ошол бир жарманкелерибиз болот. Китеп жарманкеси ал эми эртең ошол университетибизде китеп белек берүү күнү болот. Аны дагы эске салып коелу. Буюрса алдыда 22 февралда университетибизде дебат, 25 февралда Оштун мырзасы болот. Урматтуу жатакана, сиздерден сурадыч, сиздер дагы бир өкүл чыгарып ошол мырзалардын сынагына катыштырсаңыздар бир жакшы болмок. Анткени чоң байге бар алдыда, буюрса анан менимче ушул жерден кармап алайын сразу. Кичине мындай финансировать этип бере аласыздарбы? Жаштар комитети дагы. Бул мүмкүнчүлүк, бул элдин алдында сөзүн алып койгон жакшы негизи. Ошол нерсени жакшы көрөм. Кудай буйрса ошол бизде жаш кадрларды өстүрүүнү ниет кылып атабыз. Ушул тууралуу биздин жаштар комитетине Кудай буйрса конкурстарга тапшырууну аракет кылып атат. Ошол конкурстан өтсөң болот. Конкурс проблема эмес, сиз мага демөөрчүлүктү айтыңыз главное. Конкурстан өтүп, ушул Жомарт Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитетине ишке кирсе, демөөрчүлүк болот.
Изат ака кетпей туралы, Изат ака кетпей туралы. Сардарбек агайыбызга дагы кезек берейин. Сөз Сардарбек агайга болчоюп коесуздар беймандар. Урматтуу студенттер, мына көрүп турасыңар, Ош шаардык жаштар комитетинин төрагасы Изатбек агайыңарды өзү айтып кетти. Бул Оштунун студенти болуп, ана Оштунун мактана турган, сыймыктана турган жана мен сөздүн башында айтып кеткенде, студенттердин бири себеби азыркы мезгилде Ош шаардык мэриясынын жаштар комитетинде эмгектенип жатат. Себеби Ош шаарынын мэриясынын жеңилин жерден орун колдон алган жалаң жаштар ушулар жакшы эмгектенип атат, жакшы проекттерди өздөштүрүп атышат мэрия, ошолорго кол кабыш кылып өздөштүрүп атат. Анан Бекзат, Изат мына биздин жатакананын көңүлү алып, эске алып, бизде жашаган жатакананын студенттерине эки студентибизге ушу Ош шаардык мэриясынын жаштар комитети тарабынан грамота тапшырган үчүн ыраазычылык билдиребиз. Себеби дайыма бул 2 жыл мурда дагы сага дагы айткан элек, биздин студенттерге болгондо дагы жатакананын студенттерине жакшы көңүл буруп коюп деп сураш болгон эле. Мына ошол сураныштын бири бүгүн дагы аткарылып атат. Эми мындан кийин дагы биз жөн эле демөөрчүлүктөбүз. Жомарт бул жерден алдыраак дароо кол кармап калды. Демөөрчүлүк эмес, келип биздин ушундай жакшылыктарыбызга катышып келип бетсең жакшы болот. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз студенттер арасынан. Рахмат. Рахмат эме, Изат агабыздын ишине ийгилик каалайт. Изат ака, ишиңиз ийгилик болсун. Эгерде сиздин ишиңизде ийгилик болгон болсо, биз Оштун ийгилигин деп эсептейбиз. Азыр Изат акам айтып өттү, мен Оштудан бүткөнмүн деп. Эме бардыгыбыз бийлей турган кез келди. 1 сааттык бий баштайлы. Изат агабыз менен чогуу бир студенттик күндес деп акай. Кана, оң гана сол гана 1 сааттык бий башталды. Изат ака, Сардарбек агай, ортолукка бийге чыгыңыздар. Жомарт ака гана бий башталды. Сапарбек уулу Бактыбек аттуу жигит бийге чакырат меймандар. Оң гана, сол гана бий башталды гана. Жалпыңыздарды ортого бийге чакырам. Караке, Оштун жаштары бийге чыгыңыздар. Бүгүнкү мезгилде 13 февраль күнү Ош технология университетинин студенттер үйүндөгү бүтүрүүчүлөрдүн кечеси болуп жатат. Бул жылда өткөрүлүп туруучу кече студенттер үйүнүн бүтүрүүчүлөрү эстафета катары студенттерге жолугушуу кечесин, коштошуу кечесин өткөрүп берет. Ошондуктан азыркы мезгилде студенттердин ушу жакшы маанайда бүгүнкү кече өтүп жатат. Мындан башка иш-чаралар негизинен биз жыл башында түзүлүүчү пландын негизинде биринчиден болуп таанышуу кечеси, жаңы келген студенттер менен таанышуу кечеси өткөрүлөт. Андан кийин ар кандай диспуттар, конкурстар өткөрүлөт. Мисалы алып келсек, тамашоо конкурстары, ошондой эле Кош жылдыз деген биздин бир атайын конкурсубуз бар. Ошо жылда өткөрүлөт. Ар бир подъезддер алып конкурс болуп эсептелет. Андан кийин немеде майрамдык мезгилдерде өзүбүздүн жатаканабызда дискотекалар болуп турат. Ош технологиялык университетинин жатаканасында 3 жылдан бери жашап келем. Жатакана бул Ош шаарындагы жатаканалардын эң жакшы жатаканалардын бири болуп эсептелинет. Жана ошондой эле бул ар жыл сайын өткөрүлүүчү иш-чара абдан жогорку деңгээлде өтөт. Ошондой эле уюштуруучуларга дагы чоң ыраазычылык билдирем. Ошту жатаканасында жашайм. Биздин Ошту жатаканасы башка бир жатаканага караганда эң мыкты, шарттары эң өзгөчө. Биздин жатаканада 7 подъезд болсо, ар бирине бирден старсы. Ал старсылар бизди достукка, биримдикке чакыруу менен алектенишет. Биздин жатаканага сөз жок деп сөз менен да жеткире албаймын. Азыркы учурда жатакана бүтүрүүчүлөр тарабынан уюштурулган кече болуп жатат. Бул кече бизде 1-2-3 курс жаш курстарды достукка, биримдикке чакыруу кечеси болуп жатат. Бул кече эң мыкты деңгээлде өтүп жатат. Атым Жамиля, фамилиям Розова.
Мен ушу Оштун жатаканасында паспортчика болуп иштейм. Студенттерди, мугалимдерди учетко коем. 1 жылдык временно учетко коем. Ушул кечеге бүгүнкү кечебизге 4-курстарыбыз уюштуруу кечесин кылышат жылга эле. Ошо кечеге биз терең ыраазычылык билдиребиз 4-курстарга. Аябай жакшы уюштурушкан. Студенттерибиз дагы аябай жакшы деңгээлүү катышып атышат. Өзөчүсү жок, жакшы аябай. Ошо Оштунун 4-курстарына аябай ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Биринчиден мен аябай сүйүнүп турам, неге дегенде биздин студенттер ушундай активный, дружный, бири-бирине ушундай уюшумдуу болгонуна дайыма сыймыктанып келем. Өзүңөр кол чапыңыздар. Рахмат. Андан сырткары ушундай сонун маанайда көптөгөн ушундай жакшылыктарда көрүшүп жүрө берели. Жыргагандан кийин окууну дагы унутпайлы. Биринчи очередь ошого баарыңарга ийгилик. Ушу баардык ушул жерде отургандар кызыл менен күтүп кетсин элейм. Мен өзү Мен өзү негизи студент болгон эмесмин. Студент болуш кандай экенин өзүнчө бир бакыт деп айтат Динара, бирок билбейм. Силерге окууларыңарда ийгилик каалайм. Динка айтмакчы, кызыл менен бүтүш керек обязательно. Жашоодо өзүңөрдүн ордуңарды тапкыңар келсе, чоң бир кызматта отуруп бай болгуңар келсе, жакшы окушуңар керек. Ийгилик барыңарга. Сага болчосом рахмат болду деп ойлойм. Эң негизгиси айтайын дегеним, Бурул кызыбыз бүгүн кыздарыбыздын салонунда, Бурул Хайр өзүңөр билесиңер, скромничать этап, ушу биздин студенткаларды бекер макияж, прическа кылып берди. Рахмат. Рахмат. Динаража кетпей турасыз, Динаража кетпей турасыз. Бурул эже, сиз орун алсаңыз болот. Бүгүн биздин сыйыбызда болосуз. Ырдатпайм, жок, ырдатпайм. Бүгүн Динара эжебизди чындыгында сөзгө чыкканда көрүп атасыздар. Негедир бийлегиси келип атат, көрүп атасыздар. Динара эже экөөбүз бир бийлеп берели, кандай дейсиз, Динара эже? Сиз бул жакка өтсөңүз камерачы жигиттер тарапка. Мен ошол жакка өтөйүн, сиз бул жактан. Эгер бий окшошкон болсо, кол чаап турасыздар. Мен бийлердин эң таталы танго деген бийни тандап алдым. Танго бийине бийлейбиз. Эгер бий окшоп аткан болсо, кол чаап турасыздар. Бий окшобой аткан болсо, баш шайкап отура берсеңиздер болот. Музыка танго. Приз нет. Жөрүлүп көз. Анда баштайбыз. Ошту. Кара болчоңлар. Шапалак, шапалак. Еже? О! Бий окшоштабы? Браво, болду. Динара багышпай. Чоңураак приз койсун, риза билейт. Кетпей туруңдар. Чоңураак приз. Тифаль меймандар. Динара эже, кайсы музыкага бийлейсиз? Шашыма бар. Мына жердеги жанагы жигит кел, Алмаз. Алмаз кел. Алмаз бүгүнкү кеченин эң мыкты бийчиси ушул Алмаз болду, Динара эже. Алмаз экөөңүздөр бийлейсиздер. Чалчалай. Чалчалайды кой. Эгер бий окшогон болсо, жанагы сары жалбырак бизге гүл калды. Классташтар? Жетистин классташтар кайда деген ырды коет экенсиң анда. Музыка даяр болсо, Бурул сага посвящайт. Бурул эже. Динара эже, Алмаз, баштайбыз анда.
Стоп. Динара эже чындыгында мыкты бийледиңиз. Албас Динара эженин жанында кичине болуп калдым, бирок капа болбо. Кыргызда жакшы сөз бар, кичинекей чайнек тез кайнайт деген. Мен да ошто балдар кыздарды сыйлайт экен, анын подарыгын мага берип коет экен го. Анан Динара эже муну алат дагы рахмат алмаз мага бирөө жетет деп туруп кайтарып. Жок, антпейм. Рахмат, так неожиданно сурабасам да бердиң, рахмат. Алмаз кел. Алмаз, эки билетти карма. Эки билетти кармап турсаң жөн эле карма. Динара эже бериңиз. Биз жакта доставка бесплатно. Апарып берип кое турган жерде. Апарып берип кой. Динара эже чоң рахмат бар болуңуз. Бүгүн бизден сыйыбызда Динара Багышбаева Жана бир кызыбыз дагы бар экен, биздин кыздардын чачтарын жасалгалаган. Ушул кызыбызга чоң рахмат айтабыз. Себеби жаштарды сыйласаңар, эл сиздерди да сыйлайт. Албетте өзүңүздөр да жакшы экенсиздер. Дайыма жаштардын арасында жүрө бериңиздер. Рахмат сиздерге. Эмес урматтуу студенттер, мына бүгүн аз да болсо дагы жакшы ойноп отурабыз, күлүп отурабыз. Мен конкурс өткөрөйүн деп сурандым эле. Ошондуктан бул конкурс жөнүндө суроо жооп боюнча өткөрөйүн деп чечтим. Келиңиздер, анда жакшы көңүл бөлүп, суроого көңүл бөлүп турсаңыздар, бул суроонун биринчиде ушу макала каптарыбыз бар эмеспи? Ошондуктан мен төмөндөгүдөй макалды айтам, сиздер улап кеткенге аракет кылыңыздар. Жакшылап көңүл буруңуздар. Осмо кетип каш калды, эмне кетип не калды биягда. Бектер кетип эл калды. Тур эмес, осмо кетип каш калды, андан кийин не калды? Келиңиздер, жакшы ойлонуңуздар. Бул албетте бардык жаштарга тиешелүү. Бул макалды албетте билүү зарыл. Ушундай той топурларда, жакшылыктарда албетте айтыла турган сөз. Кеткенде кыздар жакшы тойлордо кичине булап берейин. Осмо кетип каш калды. Ойлонуңуздар. Жаштар комитетинен болуп турат. Осмо кетип каш калды, оомат кетип баш калды. Кайталап айтпасам? Оомат кетип баш калды. Албетте бул дагы жакшы уланып кетет, бул да туура эмес. Оомат кетип баш калат, оомат кеткен менен баш калат албетте. Бул дагы айта турган нерсе тойлорго байланыштуу. Бардыгыбыз бул кыз биринчи кол көтөрүп атат. Тойлорго байланыштуу айтсаңыздар. Алия жөнүнө таап отурсаңыз. Осмо кетип каш калды, Устухан кетип төш калды. Мүмкүн Осмо кетип каш калды, Устухан кетип төш калды. Жакындаттың, Устухан кетип атат. Устухандын убакыттагы кетип атат. Тегерменди өчүрүп коеюн. Жогору тараптагы меймандардан болгон болсо кол көтөрсөңүздөр. Кол көтөрүңүздөр мына. Ислам сен жүгүрүп барып не алып турасың, мен чарчап калгандаймын. Кана кимдер Осмо кетип каш калды? Осмо кетип каш калды. Устухан дегенден Устухандарды элестете бериңиздер. Эмне кетип? Устухан кетип бош калды дейт. Ана жакта бир командалардын башчысы болуп туруп, туура эмес, жомарт. Бул жакта бир кыз айтып атат, 5ке 5 тогорсо 10 болот дейт. 10дон 5 талса 5 калат. Эмесе өзүм айтып койгон, бирок ойлонуп тургула, кийинки суроону бере берейин. Бул суроо техникалык болсун, балким биздин студенттер дароо таап коюшу мүмкүн, айрыкча энергетика боюнча. Мына 3 бөлмө турат. 3 бөлмөнү мындай элестетебиз дагы, ушуларды жандыра турган выключатель коридордо экен да. Үчөө катарынан турат. Ошондо мына 3 бөлмөнүн жандыргычы кантип табабыз? Катар турат. Ушудан бара койчу. Бул жакта биринчи кол көтөргөн жигитке кезекти берели. Биринчи тамызып туруп, ишкерге киргенде жана жанып турат да. Экинчисин тамызып туруп, биринчини өчүрүп,
Koysa bolot. Улашың керек, койсо болот, туура. Birincisi жылымык болот, экинчиси жанып турат, үчүнчүсү өчүк болот. Туура. Сардарбек агай тарабынан Биринчи болуп тапкан үчүн 200 сом акчалай билет. жакшылап жадырбагы турда болду, бирок 3 выключатель 3 башка болуп тургандыктан биринчи айтып көрөлү. Мына билебиз, Шабдалынын мекени кайсыл өлкө? Каяк? Кол көтөрүп турбайсыңыздар? Шабдалынын мекени. Бул Кадамжай? Шабдалынын мекени. Орусчасы эмне? Жакындашып атасың. Персия керек. Мындай бир толуктап койсоң. Ошол Персиядан чыккан үчүн орусча Персия. Персиядан келген бул Персия кыргызча Турлы болуп атат. Сага дагы 200 сом берип коеюн. Мен дагы бир толуктап коеюн. Бул Перс булуңунда шабдаллар, жапайы шабдаллар бар экен да. Муну тарыхый немеде табылган. Ошол жапайы шабдалларды өздөштүрүп перстер өзү не болгондон мекенин ошо Персия мекени экен. Ал эми орустар ошо биз шабдал десек орустар ошого жакындап туруп Перс деп койду экен, шабдал. Эми үчүнчү суроо. Үчүнчү суроомда дагы жакшырак көңүл буруңуздар. Бул биз төртүнчү суроо болуп калат экен, кечиресиз. Дагы түтүнүнө дагы тоюп калган мезгил болот. Бул шашлыктын мекени. Кайсы өлкө экен? Өзбекстан деп атышат агай. Өзбекстан эмес, шашлыктын мекени. Шашлыктын мекени. Кайсыл? Жакшылап ойлонуңуздар. Албетте Өзбекстан туугандар өтө көп колдонот, бирок ошол шашлык чыккандан кийин бул өнүктүрүп кеткен чынында Өзбекстан болот. Бирок мекени кайсыл өлкөдө, кайсыл адамдар Хусанбай Түркия болса керек дейсиз. Түркиядагы эмес. Кавказдагы эмес. Крым бул эмне сурасың айта? Крым эмес. Бул өзүбүздүн мурунку союздук өлкөлөрдө эле эсептейбиз. Ошол жакта бирөөлөр Чечня деп атат агай. Чечняның мекени Чечня деп атат. Жок, Чечня жакындап калды жома. Бир аз жакындады. Саат өйдө көтөрүлсөң, жакындап калышы мүмкүн. Бирок бул калкты биз мындай булардын шашлыктын мекени деп ойлобойт экенбиз да. Россияда эмес, Россия Чечня десе Россияга жакындап калып, Чечня Россиянын ичинде болсо керек. Жок. Айта берсеңер акыры табылат. Каяк? Жок. Армяндардыкы деле жок. Болгарлар Кытайда деп ким айтып атат? Кытайда эмес. Кытай деп айтпайт, коронавирус болуп атканда. Барбы билгендер болсо, кол көтөрүңүздөр. Агайдын сонун белеги тутастар. Бирок бул халктан биздин студенттер жок экен. Бирок Ошто көп эл жашайт алар. Индия студенттер социалисттик мамлекеттерде, мурунку союздук мамлекеттерде, өзүбүздүн өлкөлөрдө, Өзбекстанда кайткылар жок. Убакыт өтүп кетип атат окшойт. Акыркы ушу кызды неме алдагы? Тажикстанда эмес, мына кызым таап окшойт. Чеченстанда эмес. Таджикстан. Тажикстанда эмес.
Senin menin tilime okşoş эле адамдар да барчы. Келиңиздер анда өзүмөн айтып коеюн. Жакында өтүп кеткен. Жакындадым. Татарстан екен. Көрдүңүздөр. Себеби бул Татарстан санада экинчи. Урматтуу студенттер, бул Канча баня бар агай? Бия болмай калды го. Баня дейсиңби? Баняга азыркы мезгилде башыбыз жетпей калды. Илгери 3-чү баня, анан кийин городской баня деген эле болчу эле да. Азыр эсеп жетпейт. Азыр экиле баня бар ошто. Мужской анан женский. Белек болсун агай балаларыбыз. Кел ушул мен студенттериме бул идиш албетте кыздарга байланыштуу экен. Биринчи көргөн кызыма мынтип айланып туруп берип коеюн. Бакма кел. Рахмат агай балаларыбыз. Сонун маалай менен агай сиздерге сонун суроолорду берди. Агайдын ишине ийгилик каалайлы. Жалпы сиздерди куттуктап келип отурган өзгөчө жаңыдан гана ырчылык жолго багыт алган эң мыкты жигиттерден бири Марлен Дур мырзаны чакырайын. Марленди жалпы студент досторго Жомарт агабыздын атынан музыкалык белек болсун. Марлен, баштайбыз. Soğuk, көңілді толып тұрдым сүйімді саған арнағанымды білген жарау керек
жигиттер бар болыңыздар. Мына жигиттерден сонун чыгармалар жагырып өттү. Балды катарып коелу. Эми бул жака урматтуу достор, бул жака бүтүрүүчү курстар, 3-чү курстарбы? 4-чү курс. Бүтүрүүчүлөрдү чакыралы бул жака. Кийинки жылы 4-чү курс болуп тургандар, Кийинки жылы 4-чү курс болуп тургандар келип коесуздар. Кийинки жылы бүтүрө тургандар бул жака өтүңүздөр. Албетте, сіздер келбергендер үшін біз разышылық білдіреміз. Жалпы ушул кечени уюштурууга бизге жардам берген ушул жердеги достор, тааныштар жана биздин алыс жерде мигрантта жүргөн досторубуздун баарына чоң разышылык билдиребиз. Албетте, убакыт көчкөн кече күнү келип бүгүн толтура өтүп жатабыз. Сиздерге жалпыңыздарга мындан аркы окууларыңызга ийгилик каалайбыз. Буюрса кийинки жылы мындан да жакшы күндөрдү өткөзөбүз деп сиздерге ишенебиз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы студент достор. Силерге ушул менин досторумдун уюштурган кечеге келгениңерге чоң рахмат. Мени көбүнө тааныбай болушуңар керек. Бул жакта не десем, көптөгөн досторду алып турабыз ар жакта. Мына ушинтип бүтүп кетсек да бири-бирибиз менен жолугуп жүрөбүз. Достошолу, бир бололу, эч качан дайым бирге жүрөлү, эч качан бөлүнбөйлү. Бүтүрүүчү кыздардын атынан сүйлөп коеюн. Бардык сөздөргө, бардык жакшы каалоо ниеттер бардыгы ишке ашсын. Биздин ата-энебиздин ордуна ата-эне болуп, алыста жүргөн ата-энебиздин ордун толуктаган биздин эмгек жамааты, жатакана жамааты, Сардар агай баш болгон жатакана жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге уруксат берип, ушундай бардыгынын жаштардын башчысы болуп жүрө берсин дайыма. Бардыгыбыз кошулабыз, дайыма ден соолуктар чың болсун. Ал эми эстафетаны кабыл ала турган кыз-жигиттерге сөз берели. Алардын дагы сонун сөзүнөн кийин, андан кийин тапшырасыздар. Барбы сүйлөй тургандар? Кечиңиздер менен урматтуу студент достор, мынакей биз бул бүтүрүүчү курстардын өтө жогорку деңгээлде уже өтүп жатат. Кудай буйруса, биз дагы келерге ушулар кошуп, жатаканадагы студент досторубуздун баардыгын чакырып, ушул жерге майрамдык кече уюштурайлы деп, биз мына эстафетаны алганга биз даяр турабыз. Кудай буйруса, ал эми силерге ийгилик, жашоодо ар дайым мыкты инсан болгула, өзүңөрдүн кесибиңердин чыныгы адис болуп чыккыла, жашоодо эч качан өйдөсү болуп, ылдый болот, эч качан өйдөсүнө көтөрүлүп кетпей, өз ылдыйынан чыгып кетпей, жашоодо эң мыкты, эң татыктуу инсан болуп жашап, анан үй бүлө, бала чака ар дайым дос, жора жолдоштор болуп, ар дайым бирге болгула. Рахмат. Кийинки жыл Кудайым буйруса, мындан дагы жогорку деңгээлге өткөрөбүз деген үмүттөбүз. Буйруса, сиздер кийинки жыл силүү коногубуз болуп келип берсеңиздер. Эми куттуктайбыз. Эми мына ошол 4-чү курстар жана 3-чү курстар буйруса мына 4-чү курс
Айкөлженин туулган күнү эле да. Ошого жалпыңардын атыңардан куттуктап, жеке өзүм атынан куттуктап коеюн деген. Жалпыңар коштоп турсаңар, Айкөлжө ортого чыгып бериң. Рахмат чоң. Мындай жаштын дагы талайын тосуң. Бүгүнкү жашыңыз куттуу болсун. Үң алып бул аламга келген күнүң, эркелеп эне сүтүн эмген күнүң, жашыңа дагы бир жаш кошуп алып, жатасың бүгүн тосуп туулган күнүң демекчи. Жашыңыз куттуу болсун. Мындай жаштын дагы талайын тосуп жүрө бериңиз. Сиздерге чоң рахмат. Билдип турат да, ошондон биринчиден сенден баштайын ислам менен ушул бүгүнкү кечени тамадалык милдетин аткарып, ушул биздин студенттерге болгон жакшы тилектер менен, жакшы ойлор менен, жакшы алып барган үчүн сага чоң рахмат. Дайыма ийгилик болсун, ушундай тойлордун үстүндө жүрө бер. Рахмат. Эмесе, урматтуу студенттер, мына убакыт деген ушундай билинбей өтө берет деп айтып коет эмеспи? Билинбей өтө берет экен, мына келгенибизден бери канча убакыт өткөнүн өзүбүз сезбей да калдык. Кандайдыр бир деңгээлде, жогорку деңгээлде өткөрдү деп ойлойбуз. Анан мен баягы сөз башында айтып кеттим эле, Мирланга мен же жаңылыш маалымат угуп калганмын, же Мирлан мага жаңылыш маалымат берип койгонбу? Балдардан 5-өз гана дедилер, мен кыздарды эске албаппын. Кыздарыбыз да бар экен, ошондуктан бүтүрүүчүлөр бүгүнкү ушул студенттерди чакырып, ушул жерге уюштуруп, жакшы деңгээлде өткөргөнүңөр үчүн кыздарга дагы, балдарга дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Студенттердин атынан эми ал окуу мезгилин жакшы тапшырып, кийинки жолуңарды улайсыңар деп ойлойм. Андан кийин студенттер мына биз силер менен биргеликте бардыгыбыз көрдүк. Биздин ушул жерде өткөргөн жакшы кечебиз жогорку деңгээлде өттү деп ойлойбуз. Ошондуктан бардыгыңыздар тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Ал эми биздин бүтүрүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Өлкөбүздө тынччылык болсун. Эч качан бөлө кырсыктан алыс болойлу. Силер өмүрүңөр узун болсун, өрүшүңөр бийик болсун. Дайыма жакшылыктын үстүндө окуу менен бирге айкалыштырып, жакшы ийгиликтерге жетишип жүрөңүздөр. Анан жана ислам айтып кетти, жылдагыдай азыр маршруттар келет. Ошол маршрутка менен тынчаман барып, жатаканага жакшы жайгашып, эртеңки күнгө, эртеңки сабакка жакшы даярданыңыздар. Рахмат. Ал эми мусулманчылыкта айтылган экен, батанын орду чоң болот. Бата алгандыгың амандыгың, бата албагандыгың бул жамандыгың деп. Ошондуктан бүгүнкү кече сонун деңгээлде өттү. Кечебиздин аягында чыканакты кереле, Омин деп алакан жайына агай ак бата берсин. Омин. Омин. Бата менен элге өрөт, жамгыр менен жерге өрөт деп элибизде бекеринен айтпайт. Ошондуктан урматтуу студенттер, дайыма өмүрүңөр узун болсун, өркөшүңөр бийик болсун. Шул тилеген максатыңарга жеткиле. Окууларда жакшы жетишкендиктер болсун. Бардыгыбыз ушу кийинки жылдары дайыма ушундай жакшылыктардын жакшы күндөрүндө жүрө берели. Омин. Омин. Биз сиздер менен коштошпойбуз, тек гана көрүшкөнгө чейин дейбиз. Көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар меймандар. Майрам бүттү.